Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен таныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Номер 27-чи түзөтүү колониясына жаңы курулган корпустарга өмүр бою эркинен ажыратылгандардын алгачкы тобу жеткирилгенин Жаза аткаруу мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык, корпус тийиштүү жабдуулар менен камсыздалып, 25 кишини ишке тарткан ишканалар уюштурулат. Бир айдын ичинде жаңы корпуска номер 19-чу колонияда жаза өтөп жаткан 350 жаран алынып келинет. Ал эми калган колонияга өзгөчө режимдеги абак статусу берилет. Февралдан тартып номер 27-чи түзөтүү колониясына башка абактагы өмүр бою эркинен ажыратылган жарандар которулат. Башка жаңылыктардан расмий маалыматтар боюнча кыргызстандык мигранттардан келген акчанын көлөмү 32-35%га азайды. Ал эми экономикалык серепчилердин баамында сырттан келген акча 50%га кыскарган. Мигранттардан акча күтүп жашаган үй бүлөлөрдөн да сырттан которулган каражат 2 эсеге азайганын айтышат. Bu yıl girген акча 1 миллиард 417 миллион ақш долларын түссө, 2014 жылы болсо 2 миллиард 235 миллион түскөндө. Бул негизинен бул где-то 36% тегерегинде болот. Негизинен бул жанагы орус рублинин сомго болгон курсунун баягы түшүп кетишинен болду да. Анын элге тийгизген таасири жана себептери тууралуу кененирээк кечки чыгарылышыбызда көрө аласыздар. Калктын чет өлкөгө чыгып кетиши жыл санап өсүп жатат. 2015 жылы Кыргызстан 170 миң жаран чет өлкөгө чыгып кеткен деп билдирди бүгүн мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Асанбаев. Анын айтымында Кыргызстан калкын жоготуп жатат. 540 миңдей кыргызстандык жаран учурда Орусиянын жарандыгын алды жана келүүнү пландаган жок. Өлкөдөн чыгып кетүүнү азайтыш керек, жок дегенде турукташтыруу зарыл, дейт Асанбаев. Чет өлкөгө кетүүнүн негизги себеби айлыктын аз болушу жана жумушсуздук экенин кошумчалады. Ошол эле маалда активдүү ички миграция 2 ири шаарда, Бишкекте жана Ошто байкалууда. Бул шаарлардын калкы ички миграциянын эсебинен жыл санап өсүп барат. Калктын саны аз айылдарда бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын байланыш түйүндөрү иштебейт. Анткени кеткен чыгымды актабайт. Баткен районунун чек арасында жайгашкан Достук айылында калкынын саны аз болгонунан коңшу Тажикстандын уюлдук компаниялары аркылуу байланышат. Мындан сырткары Достук айылында дагы кандай көйгөйлөр бар? Аймактан кабарчыбыз Нургазы Жайнаков билип келген. Чек арада жайгашкан Баткен районунун Достук айылынын жашоочулары Кыргызстанда уюлдук байланыш пайда болгондон бери Тажикстандын уюлдук компаниялары аркылуу өз жакындары менен байланышат. Себеби калктын саны аз болгондуктан Кыргызстандын компаниялары байланыш түйүндөрүн орнотуудан баш тартышкан. Бизде Кыргызстандын байланыш связи жок. Айрыкча жок. Ушул маселе боюнча биз көп кайрылдык да. Мана Мегакомго да бардым. Куат деген бала экен. Барып эме кылсак населением аз деди да. Элдин саны аз, ошого байланыштуу. Биз кое албайбыз дегенде кылып ачык айкын айтып койду. Буга катары эле Кыргызстандын телеканалдары да көрсөтпөйт экен. Бул маселени чечүү үчүн өкмөт тарабынан айыл ичине атайын аппарат орнотулган. Андан да аналыктык байланыш аркылуу бир эле канал көрсөтөт. Айыл тургундары ушул жылы аналыктык эфирлер өчүрүлүп, санарип көп өткөндө бул каналда көрсөтпөй калабы деп чочулууда. Бизде бир эле ушул Кыргызстан, КТРден башка каналдар тартпайт. Биздин айыл чуңкурдабы, ошол тоолор тосуп калат экен да. Бир эле Кыргызстан ушул КТРди көрөбүз да. Билбейм, эртең аналыгы өчүп спутникке өтө турган болсо, вообще эле көрбөй калабызбы деп коркуп жүрөбүз. Мына бизде бир КТРкада гана көрөбүз, бул дагы мынейте Барабанский деп, ошонун аркылуу эле көрүнүп турат. Ал деле жалчытпайт да. Мана биз Баткенге барабыз, Самаркандке, башка айылдарга барсак, көрүп ошо конокко барасың, кандай болбосун туруп алып, биздин айылда ушундай связь болсо көптөгөн жаңылыктарды көрөт элек дейбиз да. Мындан сырткары Достуктун 400дөй тургуну айыл түптөлгөндөн бери эле Ак Суу дарыясынын суусун ичүүчү суу катары пайдаланып келишет. Союз мезгилинен тартып дарыя жээгинде айылдар көбөйүп, суу булгана баштаган. Бул дарыя 10 айылдан келип, мына ушул Достук айылынан өтөт. Кыш мезгили болгондуктан бүгүнкү күндө жер астындагы саркынды суулар агып турат. Ал эми айыл эли мына ушул саркынды суулардан жана таштандыга толгон дарыядан суу ичүүгө бүгүнкү күндө аргасыз болууда. Азыр бул полный мусор келип атат, бизге отход келип атат. Үстүбүздө канча миң эл жашайт. Тажикда, Кыргызда полный айылды аралап, анан бизге келип атат да. Мына ошо Көкташтан бери суу жок азыр. Көкташтан нажага көлгө кетет.
көлдө мындан айланып миң булак, миң өрүк, суур, чөркү бул айылды аралап ошол жактан отход түшүп келип атат. Мына азыр көрдүңөр, мына мусорду көрдүңөр, ошол мусордун астынан суу өтүп атат. Бияктан биз ичип атабыз. Биз ичип атабыз, мына мал ичип атат. Жашыбыз, чоңубуз бар ушундан ичип атабыз. 2013 жылдан бери Баткен облусундагы өзгөчө макам алган айылдардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн жыл сайын бюджеттен 100 миллион сомдон акча бөлүнүп жатат. Булардын катарында Достук айылы да бар. Телекөрсөтүү жана телефон байланыштары менен камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө областа 19 айыл калган. 2 жыл аралыгында бул айылдарга да жеткирилет дейт областык бийлик өкүлү. Телевидение, телефон, ушу байланыштар болгондо азыркы күндө болгону 19 айыл калган. Ошонун ичинде Достук айылы дагы бар. Телефон маселеси бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Азыркы күндө бизде телеком аркылуу жаңы программа иштетип атат, азыр программа иштеп атат. Şu programmalar boyunca bular menimçe 2 жылдын içinde kalgan 19 айылыбызга толугу менен жеткириш керек. 2012 жылы Баткен областынын 51 айылы чек-арада жайгашкандыктан өзгөчө макам берилип, жогорку кеңеш тарабынан бекитилген. Бирок жободо көрсөтүлгөн жеңилдиктер жана жардамдар айыл тургундарына карала элек. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалилуулу, Ынтымак, Баткен району. Алмалык айылындагы жер көчкүдөн жабыркаган жарандар мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчаны ала албай жатышат. Жабырлануучулардын ар бирине 400 миң сомдон бөлүнүш керек болсо, азыр 100 миң сомдон гана алышты. Буга Алмалыктын шаарга же районго карабай жатканы бир себеп болуп жатса, экинчи жагынан айрым жашоочулар курулуштун алгачкы баскычындагы шарттарды аткаруу боюнча документтин көрсөтө албай жатышат. An için yer mamleket şehrin karamağına ötüş gerekti. Yerden ayından şu dokument kılınmaya geliydi. Şunu biz yerde otağız, ayıp otağız. Ayıttım ki kança merş aylansa bari bilet. Gözle şu yerde ötkörüş, hükümet uğrayında seçiledigen. Şu mesele hazır karalı otat, neyme Kasım alda seçilet. Hükümetin özünü layık. Жер көчкүдөн жабыркагандар бөлүнгөн акчаны кантип алат жана кандай документтер талап кылынат? Тиешелүү кызмат өкүлдөрүнөн сурап көрдүк. Кененирээк толукталган чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Жалал Абад шаарындагы чарба жана курулуш иштерине байланыштуу жергиликтүү бюджеттен 100 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу мэриянын маалымат борборунан кабарлашты. Шаар мэри Салайдын Авазов мекеме ишканалардын жетекчилерине тиешелүү тапшырма берди. Быйыл калаанын Ленин көчөсүн кеңейтүү ишин улантып, жол боюна 2 миллион дана гүл отургузулат. Мындан сырткары борбордук базардын жанына асма көпүрө салынып, Курманбек стадионун реконструкциялоонун экинчи этабы жүргүзүлөт. Ошондой эле быйыл эс алуу бактарынын абалын жакшыртуу максатында Эко паркка 4600 дана, ал эми Норус Сейил багына 600 дана дарак отургузулат. Шаардын жылдык бюджети 3 миллион сомдун тегерегинде. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.